Ош ТВнын сайт кабар түрмөгүнүн бүгүнкү күнгө алынган чыгарылышы аны мен Абдумалик Базарбаев тааныштырам. Саламатсыздарбы? Орусиянын Москва шаарында кар тазалагыч болуп иштеген кыргыз жараны кырсыктан улам каза болду. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, кырсык кече 28 декабрда саат 20:30 чамасында болгон. 31 жаштагы кыргыз жараны Вражеский экинчи тилкесиндеги үйлөрдүн чатырынын карын тазалап жатып, кокусунан кулап түшкөн. Ал алган жаракатынан улам ошол жерде көз жумган деп жазылат маалыматта. Сапаты начар жана мөөнөтү өтүп кеткен продукцияны сатып алуунун курмандыгы болгон жарандардын суранычы менен финансы полициясынын Бишкек шаары боюнча башкармалыгы Сыдыгалиев көчөсүндөгү мөөнөтү өткөн кондитердик азыктарды ири көлөмдө саткан кампаны тапты. Бул тууралуу Финполициянын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, кампаны ТТТ компания жоопкерчилиги чектелген коому ижарага алат. Аталган компаниянын кызматкерлери таттуулардын жарактуулук мөөнөтүн жана чыгарылган күндөрүн өчүрүп, жаңы даталарды чапташат. Мындан тышкары чыгарылган күнүнүн продукциянын курамын кыргыз тилине которуп басып чыгарган жана таңгактарда чыгарылган күндү өзгөртүүчү шаймандар табылды. Так, сегодня в рамках проводимых мероприятий в рамках уголовного дела было выявлено складское помещение. Совместно с журналистами выявлено складское помещение, где находится большое количество просроченной продукции, перебитой продукции, где продукция была перебита, либо стерты даты. Кроме того, был обнаружен... Социалдык тармактарда Талас Бишкек Уна жолунда жолдун четинде калган унаны тонуп кетишти деген тасма тарады. Бул видеону Нурлан Сагынбаев аттуу Facebook колдонуучусу жүктөп унаны ээлери көрүп калса алып кетсин деп жазган. Талас Бишкек жолунда өтмөктөн түшүп келе жатканда Мерседес үлгүсүндөгү V5315VA номериндеги машина өткөндө бузулуп турган. Азыр карасак дөңгөлөктөрүн чечип кетишиптир, айнектерин, багажын, бекиткичтерин талкалап кетишиптир. Бул кимдин унасы? Тааныштардыкы болсо айтып койсоңуздар, алып кетсин деп билдирген Сагынбаев аттуу колдонуучу. Өтмөктөн түшүп келатканда нерден мынакей 5315 деген мерс бузулуп турат эле баягынтон бери. Мына бүгүн азыр келатып көрдүм, дөңгөлөктөрүн чечип кеттир. Бүгүн саат 15:00 чамасында Ноокат районунун Жийде айылында оор жүк ташуучу уна жолдон тайып жолду тосуп калды. Бул тууралуу күбөлөрдүн бири Бекжан Калуков билдирди. Анын айтымында Кызылкая шаарынан келе жаткан оор жүк ташуучу уна башкаруусун жоготуп жолдун четине чыгып кеткен. Натыйжада Баткен облусунун Ошко, Оштон Баткен облусуна жана Ноокаттын башка айылдарына бара жаткан айдоочулар өтө албай калышты. Оор жүк ташуучу уна жолду туруп калган. Жол тыгыны 500 метрге чейин созулган. Учурда фураны жолго салып, жолду ачууга эл топтолуп жатат. Ош облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиргендей, аларда окуя расмий каттала элек. Кара Суу районунда таксистке кол салып, автоунасын тартып алып, сатып жиберген адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык, 24 жаштагы жабырлануучу райондук милицияга кайрылып, Жалал-Абадка жеткирип коюуну суранган жүргүнчү аны карактап кеткенин билдирген. Криминалдык милиция кызматы аталган кылмышка шектүү катары Өзгөн районунун 33 жаштагы тургунун кармады. Шектүү жабырлануучуга таандык Деу Матис үлгүсүндөгү унасын 50 000 сомго сатып жибергенин айткан. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында автоунаа табылганы маалымдалды. Бирөөнүн таксисти жалдап алып, бизге такап машинасын айдап алып, жака келип бирөөгө сатып жибердим. Интернет желесинен алынган кабарлардын топтомун жыйынтыктайбыз. Эске сала кетсек, маалыматтардын маани маңызына Ош ТВ телеканалы жоопту эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.